Орусия жергесинде кандай өзгөрүүлөр? Биздин мекендештер ичип алып, ушундай улгайган кемпирдин үйүнө кирип, сабап өлтүрүп койду. Именно ушул Сахарова чыккандан баштап көптөгөн биздин мекендештерден ВИЧ чыгыптыр да. А Кыргызстанда болсо буларды эч кандай списокко албайбы деген мындай бир менде суроо келет да көпчү. Уголовный статья 158 деп жазылуу экен дагы. А именно миграцияны бузгандарга сразу автоматтык түрдө коюлуп атат да, запреттерчи. Ал адам жашабаса да жооп бересиң, ал адам жашап туруп кылмыш иш кылса да жооп бересиң. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Жылдыз Капарова. Москвадан салам жолдойбуз. Мурас медиа менен биргеликте биз жаңы долбоор баштап жатабыз. Чет элде деп аталат. Чет элдеги мекендештердин жашоо турмушун, жетишкен ийгиликтерин чагылдырып бермекчибиз. Бүгүн биздин студияда атайын коногубуз бар. Миграция, мекендештер дегенде акыркы учурларда Орусия жергесиндеги мыйзамга киргизилип жаткан өзгөрүүлөр актуалдуу маселеге айланып жатат. Кандай өзгөрүүлөр кирет, кандай эрежелерге даяр болушубуз керек? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Студиянын коногун тааныштырганча кетейин. 7 жылдык тажрыйбалуу юрист Гулиза Ахматсияева. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат сиздерге. Кош келипсиз. Келиңиз алгач тизмектеп өтөлү. Биздин мекендештерге тиешелүү Орусия жергесинде кандай өзгөрүүлөр, мыйзамга кандай толуктоолор кирип жатат? Негизи айта кетчү нерсе, миграция закону эч качан ордунда турган эмес. Ал ар дайым толуктоолор, дополнительный закондор, указ президента, указ МВД дополняться этилип, ар дайым изменениялар келип турат миграционный закондо. Эми бул маселени азыркы тапта алып келсек, эми бул жакта миграция закондорунун күч алышы, это акыркы мигранттардын кылган иш кадамдарынын негизинде бул жесткий миграционный закондор күчкө келди. Буларды айта кетсек, именно бүгүнкү күндө немедленная высылка, то есть эгерде документи жок жүргөн мигранттар болсо, немедленный Кыргызстанга болобу, Таджикстанга болобу, Өзбекстан жаран болобу, немедленный Россиядан высылка болуп кетирилсин деген закондор бүгүнкү күндө аябай күчүнө кирди. Мындай айтканда, өзгөрүү жок болгону бар мыйзамдар күчүнө кирип, текшерүү күчөйт деген таризде окшойт. Өзгөрүүлөр негизи болду Россия жергесинде, көптөгөн закондор күч алды. Негизи бирок айта кетсек, бул закондор мурун эле жазылган закондор бар болчу. Бирок указ президента менен бүгүнкү күндө немедленный высылка деген утверждать этип койду да, мурунку закондорду эле. То есть утверждать эткен негизги себептери бул незаконно жүргөн мигранттар ошолор немедленный высылка болуп өз өлкөсүнө кетирилсин деген закон күч алды да. Бул кайсы закондор? Эми айта кетсек, бул жакта көптөгөн жарандарыбыз цель визитаны билбей жүрүшөт. Негизи эле Россияга келатканда миграционный карта берилет. Ошол миграционный картага өзүңдүн цель визитаңды тастыкташың керек да. Эмне үчүн, эмне кайсы себептерден, эмне максатта келип жатканыңызды, кайсы максат менен да Россия жергесине келип атасың? Туризм мененби, жумуш мененби, окуу жаатында биякта университеттерге окуйм деп келип атасың. Ошол документ негизинде тастыкталыш керек да. Ошол ар бир трудовой деятельность боюнча, например, иштейм десең, трудовой договор менен тастыкталыш керек. Окуйм десең, договор обучения менен тастыкталыш керек. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, биз көпчүлүк эле иштегени келген мигранттар миграционкага работа деп жаздырып коюп эле бул жактан эмгек келишими жок иштеп жүрө берет. Ушундайбы? Да, көпчүлүк мекендештер ошо эмгек келишими жок эле бул жакта жүрө беришчү. Кээ бир мекендештер ошо ар кандай подработкаларга чыгып эле жүрүшчү. Же болбосо ошол эле таксист жаатында ала кетсек, таксист мекендештерибиз 3 ай сайын границага кирди-чыкты кылып коюп, таксовать этип жүрө беришчү да. Миграционный картам жаңыланды, мен жүрө берсем болот деген мааниде. Бирок еще дагы эске ала кетсек, 90/180 деген закон бар. Негизи эле бул закон көптөн бери эле бар болчу. Бирок бул закондун негизинде мекендештер көп учурда запретке кирчү эмес да. Мындайча айтканда, сиз Россияда
180 күн гана жүрө аласыз. Эгерде тастыкталчу документтериңер жок болсо, эмгек келишимиңер жок болсо, келишимиңер жок болсо, же сабак биякта университетте окубасаңар, ошондой мындай тастыкталчу нерсеңер жок болсо, 180 күн эле жүрө алчу да биякта мекендештер. Бирок ага карабастан көптөгөн жарандарыбыз 3 ай сайын кирди чыкты кылып коюп жүрө беришчү. Бүгүн ушул нерсенин бүт баары тең пресекация этилип атат, каралып атат. Аябай жестко. Эгерде сиз 3 ай сайын кирип жүргөн болсоңор, сразу закон тараптан 5 жылдык запрет же болбосо 10 жылдык запреттер каралып атат. Бүгүнкү күндө ушундай запрет алгандар бизге уже кайрылып жатышат. Ушул закондун негизги айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө 1 январдан баштап 2025 жылдан баштап күчүнө кире турган бул 90-365. Бул 90-365 бул кандай закон? Мына ушул эле 90-180ди 90-365 кылып койду. Эгерде Россияда жүрө турган болсоңор, только 3 ай жүрө аласыңар. Эч кандай тастыкталчу документиңер жок болсо. То есть эгерде сиз эмгек келишимиңер бар болсо, силер дальше улантып Россияда жүрө бересиңер, как обычно. Эмне үчүн трудовая миграция деп коет? Трудовая миграция деп бул маңызгы сөзү. Именно 18ден жогору иштей ала турган, ишке жарактуу адамдар гана ошо трудовая миграцияга чыгып, трудовой договордун негизинде анан биякта легально жүрө алат да. Көпчүлүк мекендештерибиз кандай кылып атат? Биякта эми миграция болгондо, миграция жаатында закондор только трудовой мигранттарга эле каралып калганда, трудовой мигранттардын бала чакасы бар, аялы бар, алар келип алышкан. Алар мына бүгүн кыйналып жатат, документ жасата алышпай. Балдарына же болбосо өзлөрүнүн аялдарына жасата албай атат. Же эмгек келишим жок анткени. Алар үйдө отуруш керек, балдары кичинекей, садикке барат же болбосо школго барышат. Мектепке же бала бакчага баргандыгын тастыктаган документ жардам бере алабы? Ал документтер жардам бере албайт. Ал наоборот, сен балдарыңды окууга киргизиш үчүн сен эмгек келишиңди көргөзүшүң керек школго барып. Эгер атасынын эмгек келишими бар болсо, апасы үйдө отурат деген ал бүт семьяга жарайт. Да, андай МВДнын указы бар. Ошонун негизинде көптөгөн мекендештер бүт семьясына продление регистрации, ошо тастыктап документтерин кылып жүрүшөт. Бирок ошол эле заматта айта кетчү нерсе, негизи Россияда мындай бир сөз бар. Москвичей испортил квартирный вопрос деп коет да. Бул кандай иретинде айтылган? Өзү эле москвичтер өзүнүн туугандарына деле регистрация, прописка койбойт да. Анан бизге келген, башка өлкөдөн келген мигранттарга койбойт да. Коркушат, өзүнүн эмесине коркут. Анан тем более азыркы күндө жаңы закондор боюнча айта кетсек, бул ошо квартираңа регистрация бул дагы бир өзгөртүү, Да, ал жактан да өзгөрүүлөр кирди. Эгерде сен регистрация кое турган болсоң өзүңдүн квартираңа, ал адам жашабаса да жооп бересиң, ал адам жашап туруп кылмыш иш кылса да жооп бересиң. Ушундай закондорду киргизип койду. Ошон үчүн дагы көптөгөн мекендештер, даже бияктан квартира алып алганда мекендештер бар, алар да коркот өзүнүн квартирасына бирөөнү коюш. Жакында эле бир өтө серьезный иш болуп кетти. Биздин мекендеш ичип алып, ушундай улгайган кемпирдин үйүнө кирип, сабап өлтүрүп койду ал кемпирди. Анан ал квартирада жашаган үйгө барышып, полиция кызматкерлери ошол квартирадагылардын баарын депортация кылып, ошол квартираны снимать эткен хозяинга болсо кылмыш ишин козгоду. Незаконная миграция деген менен. Ал ошол койка местаны берип, акча алып жүргөнсүң деп. Ошондой закон, ошонун негизинде ал мекендештерибизди бүгүнкү күндө камоочу жайга. Бул дагы бир өзгөрүү болду, дагы башка. Бул негизи эле бар болчу мындай закондор, просто ушуну ужесточение кылып коюшту да, под наблюдением надзорных органов. Потому что эми кандай мигрант квартирада жашап атат, кандай цель менен келген, ошонун баарын тең көзөмөлгө алынсын деп атат да. Анткени биякта аз көрүп атасыңар, Россия жергесинде өзүндө эле мындай кандай нерселер болуп атат да.
то есть СВО болуп атат. Ошого байланыштуу дагы башка жактан чет өлкөдөн террористтер келиши мүмкүн. Ошого байланыштуу бул нерсенин баарын тең өзүнүн адамдардын кооптуулугуна, коопсуздугун сактоо максатында, коопсуздугун сактоо максатында ушул закондорду киргизип атат миграция. Эл арасында дагы бир такталбаган маалымат бар. Сиз юрист катары балким тактап бересизби деген ойдомун. Маселен кошуналары бул жакта айтат го, мындай жалп кылган болсо, кайсы бир үйгө, ал жакта мигранттар жашаган квартираны да, ал жерди омондорбу мындай эшигин мындай талкалап кирсе болот дегенчи. Мындай закон барбы? Мындай закондо кандай болуп калат бул жагы? Негизи бүгүнкү күндө ушу полиция кызматкерлерине полный полномочия берилген. Полный полномочия болгондо кандай, эгерде ушул квартирада мигранттар жашайт дей турган болсо, алар эшикти талкалап киргенге дейин акысы бар. Бул жаңы законго ылайыктуу же буга чейин эле? Бул негизи бул закон жок болчу. Бирок айта кетсек, закон о полицияда эми соттун чечиминин негизинде гана ошол эшикти талкалап киргенге же кандайдыр бир ал жакта кооптуу бир нерсе болуп аткан болсо эшигин талкалап киргенге мүмкүнчүлүк болчу да. Ал эми бүгүнкү күндө именно көп мигранттар жашайт бул жакта деген информация болсо эле уже ошол достаточно эшикти талкалап киргенге. Жогоруда биз 4 мисалды айтып өттүк. Мындан башка дагы өзгөрүүлөр барбы? Да, өзгөрүүлөр көп. Негизи айта кетсек, анын баарын айтып отурсак, мигранттардын аябай жүрөктөрү түшүп, Россияга келгиси келбей калат го. Бирок негизги айта кетчү нерсе, эми бул жакта легальный жүргүлөө деген да. Посыл, Россия тараптан посыл бул легальный жүргүлөө. Биз силерге эчтеке дебейбиз деп атат да. Көпчүлүк мекендештер болсо уже көнүп калышкан да, без договора жүрүп, же болбосо договор менен мурун регистрацияны кошо сатып алып эле жыргап жүрө беришкен. Ошол нерседен чыга албай атышат да көпчүлүгүчү. Сатып алса болот деген системадан чыга албайт. Бүгүнкү күндө сатып алгандан баары эле бүт фальшивый чыгып атат. Ошо фальшивыйдын кесепетинен көптөгөн мекендештерибиз уголовный иш алып калышат да, кылмыш иши, подделка документов мененчи. Көптөгөн мекендештерибиз. Анан дальше уже Сахарова аркылуу депортация болуп жатышат. Анан жана ошондой эле ошол именно кооптуу бул ошо подделка документов болгондо даже көпчүлүк мекендештерибиз элементарно паспортун жоготуп алса, ошону подделка кылып жазып алып атышат да. Посольствого барып туруп жаңы документ алгандын ордуна. Бунун баары тең уже подделкага да кирип калат. Подделка прав жазатып алышат, праваларын жоготуп алса. Эмнегедир ойлошот да, ушуну жазатып алсам, өзүмдүн эле данныйларымды коюп койсом эчтеке болбойт депчи. Ошонун негизинде да көптөгөн уголовный иштер козголуп калып атат. Кроме депортации, кроме выдворения. Ошону да эске алып кетсек. Мигранттарды айрыкча Орусия жергесинде көчөдөн эле кармап текшере беришет эмеспи? Андай учурларда Сахарованын документи канчалык маанилүү? Бүгүнкү күндө ошол именно силер айткандай өзгөрүүлөр, бул эми 22-жылы кирген закон, обязательный дактакарта, медицинский освидетельствование өтүү боюнча. Бүгүнкү күнгө дейин өтпөгөндөр бар экен да. Көп чалуулар болот, өтпөй койсо эмне кыла алышат, мен өткүм келбей атат, же болбосо мен биринчи 2 жыл мурун өткөм, азыр өтпөй койсом эмне болот депчи. Бирок негизги нерсе ушул Сахарованын документи жок. Бүгүнкү күндө көптөгөн мекендештерди немедленно покинуть территорию Российской Федерации деп уведомление берип коюп атат да. Ал уже 5 жылдык запрет. Именно ушул картасы жана мед справкасы жок. Булар деле өзүнүн коопсуздугун карап атат да, эси мындай ала келсекчи. Анткени көптөгөн мекендештерибиздин арасында ВИЧ оорусу, СПИД, жана ошондой эле туберкулез, жана ошондой эле аябай көп инфекционный заболеваниялар чыгып атат да биздин мекендештердин арасында. Бул Россия тарап өзүнүн коопсуздугун карап атат, өзүнүн коопсуздугун алдын алып атат да. Анан дагы айта кетчү нерсе, негизи эле мен айтат элем ушу биздин министерство здравоохраненияга. Биздин министерство здравоохранения иштебегендей да, как будто. Эмнегедир ВИЧ аябай көп экен. Россия тарап именно ушул Сахарова чыккандан баштап көптөгөн биздин мекендештерден ВИЧ чыгыптыр да, ВИЧ оорусу. Кыргызстанда болсо буларды эч кандай списокко албайбы деген мындай бир менде суроо келет да көпчү. Анткени аябай көп экен.
бул ВИЧ менен ооруган биздин жаш балдар бар экен, эжелер, байкелер бар экен, аябай көп экен да. Бүгүн ала келсек ошо списокты, эми списокты эч ким бербейт, бирок ал конфиденциальный кетет. Бирок негизги айта кетчү нерсе, эми ошолор Кыргызстанда жүрүшөт да, ошол эле биз барган стоматологияга барышат, ошол эле биз барган, может быть, салон красотыга барып атат, и алар аркылуу дагы распространение болезни болуп атат да. А бир чети Россия ушул нерсени чыгарып коюшту, канчалаган туберкулез ооругандарды выявлять этип атат, канчалаган ВИЧ ооруларын выявлять этип атат, СПИД оорусун выявлять этип атат Россия тарап. Анан ошолорду немедленный высылка кылып атат. Еще бул жакта туберкулез болуп чыгып калгандардын открытый туберкулез көп чыгып атат. Ошолорду принудительно леченияга алып барып, эми ал лечениясы бекер да, Россияныкычы. Бекер лечения кылып, ошол туберкулезный открытый формасын закрытый формага өткөрүп туруп, анан Кыргызстанга депортация кылып атат. Биздин дагы жарандарга жугуп калбасын, аэропортко отурганда, тияка баратканда жугуп калбасын деп. Эми бир четти карап турсаң, Россияга деле бул керек эмес да. Рахмат айткым келет. Ошолорду карап атпайбы, лечение кылып атпайбы, принудительно лечение кылып атат. Канчалаган мекендештерибиз, кыздарыбыз да бар экен, ушундай открытый туберкулез менен жүргөндөр бар экен. Биз да ошол Сахарова боюнча, именно Роспотребнадзор боюнча да иштерди алып барабыз. Өтө эле көп экен. Эми билбейм кандай дешти, ушундай оорулар көп чыгып атат. Жаш кыздар болобу, байкелер, эжелер болобу, улгайып калгандар болобу, көп оорулар ушундай инфекция заболеваниясы, туберкулездор дагы көп чыгып атат. Бая айтып өтпөдүкпү, подработка менен эле жүргөн мигранттарыбыз, мекендештерибиз көп депчи. Аларга юридикалык компаниялар да жардам бере албай калат. Аларга юридический да жардам бере албай калабыз. Анткени мындай көпчүлүгү мындай кайрылып калышат да. Гүлза эжем, силер юристиңер да жардам бергиле мага депчи. Документтерин карасаң, эч кандай действительно документи жок. А биз болсо сотко кайрылыш үчүн мыйзамга таянып туруп, ушул жагынан булар мыйзамды бузуп коюшту, мунун укугун тебелеп коюшту деп анан кайрылабыз да жогорку сотторго. Ал андай нерсе көрбөсөк, андай нерсе таппасак, кайрылуу кыйын болуп калат да. Талаша турган эч нерсе жок калат дейсизби? Талаша турган эч нерсе жок болуп калат да. Анан кийин биз отказ беребиз, сизди жардам бере албай калат экенбиз депчи. Ошондо, конечно, биздин да мекендештерибиз таарынган убакыттар да болот, учурлар болот, таарынып калышат. Эмне үчүн баарына эле жардам берип атасыңар, бизге эмне үчүн жардам бере албайсыңар депчи. Бирок негизги айта кетчү нерсе, эгерде легальный положенияда жүрүп бул жакта сиз туура айтып атасыз. Легальный жүрүп бүт документ болуп туруп анан жабыркалып калып атат, выдворение, депортацияга душар болуп калышат, ошолорго жардам бере аласыңарбы депчи. Андай учурлар да болот. Бүт документи туруп, эмнегедир ушу кээ бир учурда булардын базасына кирбей калат. Буларда база бар да, центральная база данных у иностранных граждан деп коет это. Общий центральный база. Ошол базага кирбей калат, регистрация. Ал базага трудовой договорлор кирбей калат. Эми ал базаны өзлөрү гана текшере алат. А мигрантка доступ жок да ал. Кандайдыр бир себептерден ошол легальный жүргөн адамды нелегальный жүрөт деп таап, административдик иш кылып, анан депортация кылып ташат да. Ошол депортацияны анан биз баардык документтерин тастыктап чыгып, жок бул легально жүргөн деп анан жогорку сотко кайрылабыз. Мындай айтканда, иштеген жеринен атайын документтер менен тастыктаганга туура келет, э? Документтерин алабыз, налог төлөгөн справкаларын алабыз, канча жылдан бери иштеп жүргөнүн алабыз, характеристика алабыз. Кээ бир работодательдер ушунчалык биздин кыргыздарга мындай эме да, кандай десем, именно кыргыздар иштегенине мен сүйүнөм, менин компаниямда дешет да. Анткени кыргыздар так бул нерсени кыл десең кылышат дейт, орусчада жакшы билишет дейт кыргыздар, аябай честный келишет деп мен көп учурда ушул нерсени работодательдерден көп угам дагы, сүйүнөм да. Биздин мигранттар молодцы депчи, аябай сүйүнөм действительно. Даже ошол работодательдер өзлөрү даже сотко дере келип, бүт документтерин көтөрүп келишип, судьяга дере кирип, ошоктан сөз берет судья, ошондо сүйлөшөт да. Бул аябай мен честный работнигим, ушуну калтыргыңызды суранам, бүт документтери бар депчи. Единственный ошо регистрациясы базадан чыкпай калган, ушундай моменттер болуп калат. Ошондо анан судья анан чечим чыгарат. Демек жок дегенде бир жерде өзүн көрсөтүп, татыктуу бир жумуш кылышы керек экен да.
ооба, ответственность өзүнүн өз тарабында да негизи. Жабырлануучулардын арасында мисалга эми сиздерге 6 жылдын ичинде 6000ден да ашык адам кайрылган болсо керек албетте. Сиздин бир жүрөгүңүздү оорутуп, кап ушул жерде бир мыйзамсыз иш болуп калды эле, бирок жардам бере албай калдым деп өкүнгөн учур болду беле? Андай учур болду. Биякта 4-курс окуган жараныбыз ушундай депортация болуп кеткен, удворение болуп. Бирок алар башка адвокаттарга кайрылыптыр. Ал адвокат ушу туура эмес кылып койгон, туура эмес башында ошо жактоочу жактан доказательный базаны көп көргөзбөй койгон жогорку сотко. Ошонун негизинде отказ болуп калган да. Андан кийин бизге кайрылып калышкан. Биз ошону поправлять этебиз деп Верховный сотко дере бардык, бирок тилекке каршы отказ болуп калды. Ал балабыз 4-курста окуйт эле, биякта бүт законно жүргөн. Анан биякта айтып атпаймынбы, ЦБУДУИК деген база бар. Ошо ЦБУДУИК деген базада ал бала деген канчанчы бир жылы сумкасын урдатып ийген экен да. Анан сумкасын урдатып ийип, жабырлануучу болуп заявление жазылган экен. Бирок ошол ЦБУДУИК деген базада болгону уголовный статья 158 деп жазылуу экен дагы, эң кичинекей тамга менен потерпевший деп жазып коюптур. Ошо потерпевший деген жазууну бир да судья тиги мурунку нанимать эткен адвокаттары да көрбөй калган экен да. Ошонун негизинде ал бала уголовный ишке шектүү деп, бул биздин мыйзамды бузуп жүргөн бала деп эле мындай жаман жагынан, терс жагынан карап коюшкан да. Жогорку сотко дере бардык, бирок уже кандайдыр бир кароосуз калды да. Ошо ишибиз до конца чыгара албай атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө да уланып жатат бул иш. Анткени ошол биринчи адвокаттын ишин оңдоо кыйын да. Биз негизи мурун юристтер же башка адвокаттар иштеп кеткен иштер болсо көп ала бербейбиз да. Биз изначально башынан алсак эми ошол ишти полный билебиз да. Изначально башынан биз албай калганбыз, ошондуктан кичине тяжеловато болуп калды. Эми ал студент балабыз 4-курска дейре биякта окуган, карабайсызбы, эми Кыргызстанда жүрөт, бияка келе албай. Окуусунан да айдап атат мына учурда. Эми бияктан мен сүйлөшкөм деканат менен, алар эми сүйлөшүү жолу менен тиги Кыргызстанга өткөрүп беребиз башка университеттерге деп айтып атышат. Пока ошол этапта отурабыз азыркы күндө. Катуу текшерүүдөн жабыркап калган мигранттар деп айта турган болсок, көбүнчө ушул Сахаровадан нары эле депорт болуп кетип атышат да. Анан айрым учурларда көчөдөн кармалып деле депортация болуп калышат. Өздөрүнүн мыйзамдуу же мыйзамсыз мыйзамсыз кайсыл жерде мыйзамды бузгандыгын түшүнбөй деле депортацияга кабылып калган мигранттарыбыз бар го. Мындай ушундай учурлар сиздердин практикада канчалык, көппү, азбы? Бүгүнкү күндө аябай көп болуп атат. Бүгүнкү күндө эжелер кайрылып атат. Өмүр бою бир компанияда иштегем, бүт официально иштеген, бирок единственный ошо регистрациялары гана чыкпай калган базадан 2 жолу штраф алып калгандан кийин бул уже автоматтык түрдө Россиядан депортацияланат да, выдворение алат 5 жылдык. Ал бүт документтерин аябай аккуратно алып жүргөн эжекен, бирок тилекке каршы ушундай. Ошондой болсо да эч жардам бере албадык. Да, регистрациясы уже повторный болуп калган да, повторный нарушение депчи. А бул повторный нарушение, грубый нарушение миграционного права деп трактоваться этилип калат дагы. Грубый нарушение кылды деп, анан мыйзам бузду деп 5 жылдык депортация басылат. Повторный дегенде эми мигранттар, мекендештер көп учурда жөн эле мисалга коомдук транспортко деле билет албай өтүп кеткен учурларда кармалып калышат эмеспи? Ал дагы ошол мыйзам бузууга жатабы, жатпайбы повторго? Негизи Россияда 3 жылда 2 жолу штраф алса, биздин мекендешибиз независимо каяктан штраф алды. Автобустан алдыбы төлөбөй коюп, же болбосо машинадан алдыбы 2 штраф алса, сразу автоматически 3 жылга запрет коюлат. Бирок бүгүнкү күндө ошол запреттер көп коюлбай эле да, именно ушундай общественный транспорт, анан кийин водительский правага штрафтарды алган.
А именно миграцияны бузгандарга сразу автоматтык түрдө коюлуп атат да запреттерчи. 5 жылдык запреттер. Миграциялык праваны бузду деген бул именно регистрациясы базада жок болуп калды, же трудовой договору жок иштеди, же дакта карта медсправка өткөн жок деген менен булардыкы уже сразу грубый нарушенияга кирип калып атат да. Ал эми берки жана транспорттан алган штрафтар, же машина айдап баратып алган штрафтар, булар легкий штрафка кирет дагы. Мурун прям массовый запреттер болчу ушул штрафтардын айынанчы, независимо кандай штраф алды. А бүгүнкү күндө болсо көбүнчө ошо миграцияны бузду деген тармакта штрафтарды ала турган болсо ошолорго запреттер коюлуп жатат. Ал эми мындай вождениядан же болбосо транспорттан алган штрафтар боюнча көп запреттер коюлбайт. Ал мыйзамдар мурдагыдай эле. Биз мыйзамга кирип жаткан жаңы өзгөрүүлөрдү дээрлик толук эле айтып бүттүк окшойт. Да, айтып бүттүк. Эми негизгилерине токтолдук. Урматтуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздүн биринчи бөлүмүн жыйынтыктап жатабыз. Эгер сиздер Гүлиза айымдын жеке Орусия жергесине келип калгандагы тажрыйбасын, юридикалык компаниясы тууралуу жана юридикалык компания менен байланышкан мигранттардын жогоркучусундарын билгиңиздер келсе, биздин экинчи көрүүнү сунуштайбыз. Ал үчүн биздин каналыбызга катталыңыздар, суроолор жаралса, комментарийге жазыңыздар.